Ушу жолчуларга, сиздердин башчыларга тиешелүү бир анекдот айта кетейин. Эки казак менен кыргыз дос болуп, анан Москвада ушу жол университетин бүтүп келишет. Анан бирөө Алматыга, бирөө Бишкекке келет дагы казак дос бир жыл өтөй кыргыз досун чакырат экен, чай берип коеюн деп. Барса эки кабат үй, шестиси отой Мерседес, жашоосу укмуш. Анан сурайт да кыргыз: "Ай, былтыр эле экөө студент элек, эмне кантип мынчалык байып кеттиң? Мага бир секретин айтпайсың мага деле" деп. Анан жүр деп Алматынын жээгин алып чыгып туруп, "Мына могу жолду көрдүңбү?" "Ооба көрдүм. Ушуну мен салдым" дейт. "Мен жасадым" деп. Чекесинен 5 сантиметр, калыңдыгынан 1 сантиметр экономить этип койдум, мына ушинтип байып калдым дейт. Кыргыз кайра келет. Келип туруп 3 айдан кийин казак досун чакырат: "Кел, мен ответный чай берейин сага, келип кет" деп. Келсе, казак досунан 2 есе байып алган кыргыз. 3 кабат үй, Геленваген мингени, дача. Анан: "Ай, сен 3 ай мурун эле бир комнат квартирада жашачу эмес белең? Батирде. Батир жалдап, кантип байып кеттиң" десе, "Жүр" деп туруп алып чыгам ушу жерден. Кара балтага чейин көрсөтөйүн. Ушу жерге жол түшүш керек болчу, мен салбай койдум" деп. Анысың арындай бул сөз деле жөндөн жөн келип чыккан эмес да.